Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде бүгүнкү маселе берүүсү. Берүүнү мен Мамажан Молдоев алып барамын. Акыркы мезгилде коомдук тартипти сактоодо, кылмыштарды алдын алууда жана жол коопсуздугун камсыздоодо заманбап технологиялар өзгөчө ролду ойноодо. Бул бүгүнкү маселеде Коопсуз шаар автоматташтырылган маалымат системасынын ишмердүүлүгү тууралуу сөз кылабыз. Студиябыздын коногу Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын маалыматтык технологиялар бөлүмүнүн башчысы, милициянын подполковниги Шайзаков Сайфидин Байбалаевич болмокчу. Саламатсызбы, Сайфидин Байбалаевич? Саламатсыздар. Мына мурда элибизде айтып калчу эле, кыңыр иш 40 жылда билинет депчи. Азыр эми 40 жыл эмес, 40 мүнөттө билинип атат. Айрым иштерди мына ички иштер органдарынын кызматкерлери бетин ачууда изи суу электе деп айтчу эле, азыр изи түш электе эле кылмыш беттери ачылып атат да. Ондан эле мындай суроолор келет. Эмне болуп, кандайча ушундай болуп калды азыркы учурда? Эмнеге байланыштуу ушундай сиздердин ыкчам аракеттер? Бизде азыр санарип багыты бул ички иштер органдарда эң алдыңкы багыттардын бири болуп баратат. Бул санарип багытынын киргени биздин ички иштер органдарынын иштеринде жеңилдетет, анан көп баягы ар бир кылмыштын өзүнүн жагдайлары болот. Ошолорду айкын ачык көрсөткөнгө дагы жакшы пайдасын берип жатат. Азыркы күндө бизде өлкө башчысы тарабынан дагы ушул жака жакшы көңүл бурулуп, жакын күндө эле айтып атат, ушу Кыргызстан боюнча дагы 20 000 камера орнотуш керек экен деп. Бунун себеби азыркы өзүңүздөргө да баарыңыздарга белгилүү, бул оор кылмыштар болуп жатат. Мисалы Ысык көлдөгү кылмыштар, оор кылмыш, анан Бишкек шаарындагы кылмыш. Ошол азыркы күндө биздин ушу сырткы байкоо камераларыбыздын аркасынан келип ачылып жатат. Мунун пайдалуу жагы көп. Бул бир эле ал жакта эмес, бул өзүбүздүн дагы ушу Баткен областынын аймагында дагы кылмыштар ачылып келет. Былтырларда, мурдакы жылдардагы ушундай болгон оор кылмыштар, мындайча каракчылыктар баардыгы ушул орнотулган сырткы байкоо камераларынын жардамы менен ачылып келет. Ушул Коопсуз шаар долбоору тууралуу айтып жатасыз. Ушул негизи, ушул долбоордун негизги максаты эмнеде? Бул бизде азыркы Коопсуз шаардын негизги максаты бул элдин коопсуздугун камсыз кылуу. Мындайча айтканда бизде жетекчилик айтылып келет, талапта кылынып келет. Бизде кылмышты болгондон кийин эмес, кылмыш болгонго чейин профилактикалык иштери жүргүзүлө деп. Ошондо мен ойлойм, ошо кылмыштын болуу да аз болот, бирок болгон кылмышты ачуу керек болот. Ошондо бул видео көзөмөлдөрүнүн көп пайдасы тиет. Эми бул элдин коопсуздугун камсыз кылууга өтө жакшы шарттар түзүлөт да. Бул Баткен областынын аймагында ушул система, азыр сиз айтып аткан система качандан баштап иштей баштады? Бул Баткен областынын аймагында өзү бизде 21-22 жылдардан баштап эле ушул сырткы байкоо камералар коюлуп келатат. Мурда мисалы 21-22 жылыда 64 камера коюлган, ал эми 23 жылы 59 ошо сырткы байкоо камерасы орнотулган, 24 жылы бир 9 камера орнотулду. Азыр бизде 9 айдын ичинде эле өзү 129 камера орнотулду да. Бул мурдатан эле, бирок азыр барган сайын санарип багыты өнүккөн сайын ушу биздин иштерге жеңилдик берип жатат. Анан кийин ошол кылмыштарды ачканга дагы шарттар түзүлүп атат. Ошондуктан барган сайын санарип багытына көп көңүл бурулуп келип жатат. Жакшы экен. Мына бир топ убакыттан бери эле пайдаланууга берилиптир. Анан ошол кылмыштардын бетин ачууда натыйжасы кандай болуп атат да? Мындай конкреттүү мисалдар келтире аласызбы? Ошол кылмыштардын бетин ачууда мына видео көзөмөлдөр канчалык сиздердин иликтөө иштерине жардам тийди? Бул мисалы бизде азыркы күндө Баткен областынын аймагында 9 айда 256 сырткы байкоо видео камерасы орнотулду. Анын ичинен азыркы күндө бизде ыкчам башкаруу борбору деп коет. Ошого 169 кошулуп бардык жерде иштеп келет. Ал эми калгандарга азыркы күндө ошол кээ бир жерде электр тогу жок болот, кээ бир жерде интернет булагыны жеткирүү кичине татаал болуп атат. Ошол себептерден кошулбай келет. Калганы азыркы күндө 169 кадимкидей иштеп турат. Булар мисалы 9 айдын жыйынтыгында 30 кылмыштын бети ачылды. Анын 22си уурлук, бир автоунаа алып качуу болгон, андан сырткары бир
дагы баягындай дагы башка коомдук жайда болгон кылмыштар дагы ушу сырткы байкоо камераларынын жардамы менен ачылды. Андан сырткары бизде дагы бул издөөдө жүргөн кылмышкерлер да кармалган. Мисалы, өзүбүздүн эле Баткен шаарынын автобекетинде 2 кылмышкер кармалды. Алардын бирөө Жалал Абад областы тарабынан, бирөө Ош областы тарабынан издөө жарыяланган экен. Ал кишилер келип бизде ушул жерде эле курулуштарда иштеп жүргөндөр экен. Андан сырткары Россия Федерациясынан дагы издөө жарыяланган bir adam жаран биздин жаран карамалды. Не дегенде азыркы ушу издөө боюнча өтө жакшы функциялар кирген. Эгер эл аралык издөөдө болсо дагы Кыргызстандын Кыргыз Республикасынын ичинде жүргөн болсо кайсы жерден болсо чыгып калат. Анан бул камералардын дагы бир пайдасы, мурда биз ар бир издөө иши боюнча кылмышкерлерди башка шаарларга, мисалы Бишкектерге барат элек, кээ бир учурда Россия Федерациясына барган учурлар болгон. Азыркы күндө бизде бул камералардын жардамы менен ушул кылмышкерлер кайсы жерде жүрсө, ошол жерге эгер камерага эле түшкөн болсо, өзү сигнал берилет. Атайын кырдаал борборлор бар. Кырдаал борборлорунда ошол жерде күнү түнү көзөмөлдөгөн кызматкерлер отурат. Ошол жерде бизде ыкчам чара көрүлө баштайт да. Ошол жерде эгер камера кайсы административдик участкага тийиш болсо, ошол жерге тез арада билдирилет. Абдан жакшы экен. Анан мына акыркы мезгилдерде бизде жанагы жаш жетелек балдардын жоголуп кеткен учурлары болот. Айрым жарандардын жоголуп кеткен учурлары болуп калат. Издөө жарыяланып, ошол учурда дагы ушул көзөмөл жардам тийеби? Албетте, булардын жардамы тиет. Ошол жаш балдардын дагы дайынсыз жоголгондор, булар бардыгы бизге арыз менен түшкөндөн кийин бул сөзсүз түрдө ошол издөө иши ачылып туруп, баягы биздин фиксация кыла турган өзүбүздүн бөлүмдөр бар. Ушу көзөмөл кылчу ошолордун базасына киргизилет. Базага киргизгенден кийин ар бир жерде Кыргызстандын кайсы бурчунда болбосун орнотулган камералар буларды таанып, ошол жерде эме фиксация болгон учурда күзөттө отурган балдарга билинет да. Ошондо алар ошо видео камералар аркылуу эле анан жеринде тез ыкчам чаралар көрүлөт. Ушул эле видео көзөмөлдүн дагы бир жарандар арасында мүмкүн туура эмес түшүнүктөр, менин жеке жашоом көзөмөлдө болуп атабы деген да күмөн санаалар болуп калат да. Мындай учурлар жокпу? Жалаң эле кылмышкерлерди карайбы? Ал нерсе канчалык сиздер бул ишти алып барасыздар ушул боюнча? Бул боюнча биз жакында эле жетекчилик менен бирге өзүбүздүн кызматкерлер областтын ичинде ар бир район шаарларга барып, мындайча семинарды эле өттүк. Ошол жерге бардык элдер келишти, мугалимдер келишти. Ошондо кеңири жеткизип бергенбиз. Ошол сырткы байкоо камерасынын пайдасы, андан кийин бизде кырдаал борбору деп коет. Азыркы күндө бизде дагы кырдаал борбору ачылуу алдында турат, жакын арада ачылып калат. Ошондо өзүбүздө дагы күнү түнү көзөмөл кыла турган кызматкерлер ошол жерде отуруп бар жакты көзөмөл кылат. Андан кийин бул жерде көп жерде кайтып ошол камералар аркылуу кылмыштардын ачылып аткандагы маалымат каражаттарынан берилип атпайбы? Кээ бирде бизге келип жарандар өздөрү кайрылып ушул ыраазычылыктарын билдирип кеткендер да болуп атат. Бул жерде азыркы күндө мындайча айтканда санарип багыты өнүккөн сайын элдин аң сезими да өнүгө баштайт экен да. Булга азыр жарандардын көз карашы өтө жакшы болуп атат. Жакшы экен. Анан мына ошол Коопсуз шаар байкоосуна ошо системадан алынган маалыматтар соттук териштирүүлөрдө канчалык мааниге ээ да? Ушул боюнча дагы айтып берсеңиз. Алар жанагы далилдик катары аткарса болобу ушундай мааниде? Колдонсо болобу? Албетте болот. Эмне дегенде бул ар бир бизде видео көзөмөлгө түшкөн ар бир кыймыл аракеттер алынат. Бул тергөөчү тарабынан атайын тергөө сотунан санкция алып туруп, бардыгы алынып, өзүнчө дисктерге жазылып, кылмыш ишине тиркелип жиберилет. Бул өтө жакшы далилдер болот соттук процесстердечи. Анан өзүбүзгө дагы далил жакшы болот. Көп учурда ушул видео көрсөтүү менен көп кылмышкерлердин айкын көрүнүп калат да, кылган кылмыштарычы. Бул соттук процесске дагы, тергөөдүн жүрүшүнө дагы абдан жакшы пайдасын берет.
Жакшы. Анан мына жарандардын коопсуздугун сактоодо бул система менен кантип өз ара сиздер менен байланыша алат да, бул боюнча кандай кылып маалымат алса болот? Мурдагыдай эле 102 аркылуу кайрылып сиздер менен ушул система боюнча маалыматтарды алса болобу сиздерден? Биз ар бир бизде мындайча айтканда азыр санариптештүү багытында бизде базаларыбызда көп ыкчам иштерди аткарган базаларыбыз бар. Бул ар бир алынуу бул ошо бизге түшкөн арыздын негизинде гана берилет. Мынтип эле бериле бербейт да, арыз түштү. Эгер арыз түшкөндөн кийин биз ошого сөзсүз түрдө жооп бергенге аракет кылабыз. Эгер керек болсо ошол арыздын негизинде тергөөчүлөргө беребиз. Же болбосо жактоочулар сураса жактоочуларга берилет. Ошол. Анан дагы айтсаңыз, мына Коопсуз шаар долбоорунун канчалык дагы кеңейиши мүмкүн, келечек пландары боюнча дагы ой бөлүшө кетсеңиз. Биз бул Коопсуз шаар бизде азыркы күндө айтып аткандай 9 айда 256 сырткы байкоо камералар орнотулган. Бул баардык ошо элдердин коопсуздугу үчүн. Бул жерде бизде дагы азыркы күндө жакынкы күндө эле өкмөт тарабынан дагы ушул кечеги оор кылмыштардын бети ачылгандан кийин кызыгуу өтө жакшы болуп атат. Ошого байланыштуу биз да азыр өкмөт тарабынан каржылайбыз деп аткандыктан биз ушул эмеге кийинки жылдарга дагы бир 1000ден ашуун камера орнотууга мерчемдеп атабыз да. Ошондо областтын аймагы толук эле коопсуз болуп калат деген ишенимдемин. Жакшы экен. Мына Сайфидин Байбалаевич, бул биздин жарандардын коопсуздугу үчүн абдан маанилүү маселени айтып жатасыз. Анан ушул долбоорду ишке ашырууда көйгөйлүү маселелер барбы? Жарандар менен кандай иш алып баратасыздар бүгүнкү күндө? Биз бул жерде эми бизде көйгөйлүү маселелер кичине алыс кайылдарда эле болбосо, мындай шаарларда, райондун аянттарында, борборлорунда андай эме деле жок. Эме дегенде азыркы күндө ар бир жерге интернет жетиш керек. Интернетти азыр Альфа Телекомубуз дагы эле жакшы иштеп атат аларчы. Кайсы жерге болсо интернет булактарын жеткирип берип атат. Эми аракет кылып атабыз, бирок кыйынчылыктар эле жокко. Бирок ошону ишти уюштурсаң алдыга жылат да баардык жердечи. Жакшы, биздин убактыбыз аяктап калды. Сизге ушул коомдук маанидеги суроолорго жооп берип, студиябызга келип бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Анан негизи коопсуздук ар бирибиз үчүн өзгөчө маанилүү. Заманбап технологиялардын мүмкүнчүлүктөрүн туура колдонуу менен биз ушу кылмыштуулукту алдын алып, коомдук тартипти чыңдоодо ички иштер бөлүмдөрүнө сиздердин ишиңиздерге ийгиликтерди кааламакчыбыз. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушун менен бүгүнкү маселе берүүсү соңуна чыкты. Бүгүн биз Коопсуз шаар долбоору тууралуу кеңири маалымат алдык. Ушун менен берүүбүз соңуна чыкты. Саламатта калыңыздар.